BBC дүрбүсүндө подкаст токтурусун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан мен Кубат Чекиров. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлиги облустук кесиптерди жоюу жөнүндө министрлер кабинетинин токтомунун долбоорун коомдук талкууга койду. Ошентип өткөн кылымда согуш жылдарынан бери чыгып келаткан облустук кесиптер эми биротоло жабылуу алдында турат. Алдыда бул темага кененирээк токтолобуз. Талкууга коюлган токтом долбоорунда облустук кесиптердин редакцияларын жоюунун себеби негизи көрсөтүлгөн эмес. Кеп бардыгы 12 гезиттин редакциясы жөнүндө болуп жатат. Булар Баткен таңы, Ош жаңырыгы, Уш Садоси, Ихаша, Акыйкат, Талас байрагы, Теңиртоо, Чүй баяны жана Ысык көл кабарлары гезиттери. Булардын алды 20-кылымда согуш жылдарында негизделип чыгып баштаган Нарын областындагы газета Нарын правдасы, Ысык көл областында Ысык көл правдасы деген ат менен чыгып келген. Эгемендик доорунда алардын аттарынын баары өзгөрдү. Чүй областы менен Баткен областы жаңы уюшулганына байланыштуу бул жактарда областтык кесиптер жаңыдан ачылган. Бир топ жыл мурун Маданият жана маалымат министрлиги облустук кесиптерди облустук телерадио компаниялар менен кошуп, ар бир областта бирдей медиа борбор түзгөн. Анын максаты мамлекеттик маалымат каражаттарында бирдиктүү маалымат саясатын жүргүзүү жана сан ариптештирүү болгон. Бирок телерадио компаниялар менен гезиттердин оту күйүшпөй, гезитчи журналисттер медиа борбордо кесип такыр каралбай калды деп Бишкекке арыздана беришти. Ошондон кийин Маданият министрлиги аларды кайра ажыраштырып бөлүп салууга аргасыз болгон эле. Бирок баш редакторлордун баары бошотулуп, ордуна жаңылары дайындалды. Мында дагы кызматтан бошогон редакторлордун айрымдары нааразы болуп президентке чейин кат жазышты. Облустук кесиптердин редакцияларын жоюу жөнүндө токтом долбоору ошондон кийин болуп жаткан иш. Маданият жана маалымат министрлигинин өкүлү Бектур Ибрагимов. Себеби баягы эле эски себептер менен эле кылып атабыз. Актуалдуулугун жоготуп атат бүгүнкү күндө деген сыяктуу. Ол вообще медиа борбору бүгүнкү күндө жабылууда турат да, жабылуудачы. Анын негизинде бүгүнкү күндө ошо облустук гезиттер жана облустук теле компаниялар кайра түзүлгөн. Ошонун алкагында эле азыркы күндө ушундай чечим кабыл алынып, облустук гезиттерди жабуу боюнча чечим кабыл алынып, ошо тапшырма келген. Ошол боюнча биз азыр тапшырманы аткаруу максатында долбоорун даярдап, коомдук талкууга жөнөттүк. Облустук кесиптердин сапатына министрлик тараптан көп тооматтар айтылып келди. Атап айтканда, заманбап контент жаратуунун ордуна интернеттен көчүргөн же коомдук актуалдуу эмес маалыматтар менен гезитти толтуруп, санарип мультимедиалык ыкмаларга көчүүдө кашаңдык кылып, эски советтик журналистиканын салттарынан арыла албай жаткан кемчиликтери жөнүндө сөз болууда. Бул кабар Талас Талас байрагы гезитинин баш редактору Кенже Бөдөшбай үчүн жаңылык болгон жок. Ал өзү февралдын башында эле дайындалган экен. Жергиликтүү окурмандар үчүн мен бир укмуш, бир шумдук, бир планетардык болбосо да бул бир топ оор сокку болот. Биринчиден биз бул биринчи жарымдыкка жазылуу кылып койгонбуз. Экинчиден биздин өзүбүздүн туруктуу окурмандарыбыз бар. Үчүнчүдөн биз мамлекеттин жалпы мына президенттин анын бул жактагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн жалпы эле мекеме ишканалардын мындай так туура саясатын айрыкча аймактарга, тиги алыскы айылдарга жеткизүү милдетибиз бар да. Бул негизи областтык газеталардын негизги милдети ошол. Талас байрагы гезитинде бардыгы 19 адам иштейт. Жакында эле редакцияга бир жеңил автоунаа беришкен. Облустук басылмалардын сапатына айтылып жаткан сын дооматтардын чындыгы бар дейт Кенже. Бирок аны жоюп жиберүү туура эмес, анын ордуна колдоп жаңы жолго санып өнүктүрүү керек дейт. Биз деле ошолордун шартына карата, алардын бизге колдоолорун карата биз мындай аракеттерди жүргүзүп баштаганбыз деп айтсам болот да. И башталган. Себеби азыр медиа тармакта, медиа океанда мындай сүзүү өтө татаал. Азыр бир секундада бир жаңылык эскирет. Биз жаңылыкты актуалдуулугу баягы учуру менен жетпесек, жаңылыктаргачы мисалы, ылдамдыгы менен, ыкчамдыгын айтып атам. Бирок маани мазмуну, жаңкы чайнап окурмандарга түшүндүрүү ишинен биз газета алдагайда эле алдыдабыз деп ойлойм. Башка өлкөлөрүндөй эле Кыргызстанда дагы маалымат концентрациясы социалдык сайттарга көчүп, жаңы медиа катуу өнүгүп жаткан шартта салттуу маалымат каражаттары четке сүрүлүп, четинен жабылууда. Бишкекте ондогон жылдар бою чыгып келген орус тилдүү Дело номер вечерний Бишкек гезиттери басма түрүндө чыкпай калды. Кыргыз тилинде ас нускада чыккан жеке менчик гезиттердин көбү рыноктон көрүнбөй калды.
өкмөттүк кыргыз туусу эркин тоо кесиптери гана үзбөй чыгып келатат, бирок алардын деле нускасы аз, каржылык мүмкүнчүлүгү чап. Бул BBC дүрбүсүндө подкаст уктуруусу болду. Аны мен Кубат Чекиров алып бардым.